Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү. Шантаж кылып акча дооласа, коррупцияга аралашса, мекенчил эмес ким болсо да жоопко тартылат. Президент мекенчилдер боюнча үн катты. Камалган журналисттердин 4-өө үй камагына чыгарылды. Орозо айт намазы мечиттерде окулат. Ош шаарында коопсуздукту 1000 милиция көзөмөлгө алат. Мусулман дүйнөсүндө дагы бир кыргыз жөнүндө жакшы пикирлер калыптанат. Биринчиден, Ош шаарындагы негизги көчөлөрдүн бири болгон Ош көчөсү кеңейтилип жатат. Жашоочулар өз каражатына тосмолорун бузуп жатышат. Канализация менен водопроводдо бул жака ошо 60-жылдарда курулган менен эски экен. Биз эми жолдун үстүнкү катмарын ала баштаганда карайбыз. Эгер эскири жетип калган болсо аны дагы ошол эле алмаштырып, мамлекеттин өзүнүн каржысынын эсебинен алмаштырып беребиз. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов кызмат кылам. Кийинки убакта мекенчилмен деген аферист шантажчылар пайда болду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирген. Буга чейин Бишкекте бейбаштык кылган топ кармалып, 6 шектүүнүн сүрөтү жарыяланган. Соц тармакта кармалгандар мекенчил партиясынын өкүлдөрү экендиги айтылып, журналист өлкө башчыга ушул багытта суроо узаткан. Аталган саясий уюмду кезинде Садыр Жапаров негиздеп лидери болгон. Президенттин айтымында камалгандардын экөө шантаж менен жеңил акча таап жан багууга өтүп алышкан. Ошондой эле мамлекет башчы кармалгандардын биринин шантаж кылып жүргөн СМС билдирүүлөрүн, телефон чалууларын, үн жазууларын угуп, бир ай мурда чакырып, бир туугандарынын көзүнчө эскертүү бергенин айтты. Эгер кимде-ким мыйзамсыз иштерге барса, бирөөдөн шантаж кылып акча дооласа, коррупцияга аралашса, мекенчил эмес ким болсо да жоопко тартылат. Мекенчил болсоң, чын жүрөктөн мекенчил бол. Мамлекет үчүн мекенчил бол. Мен мекенчилмин деп бирөөгө милдет кылба. Чыныгы мекенчилдер кыйкырбай эле, милдет кылбай эле мекенчил болуп жүрүшөт. Алардын баарын билем, тааныйм, бийик баалайм деген Жапаров. Камактагы журналисттер Тыныстан Асыпбек, Сайпиден Султаналиев, Жоодар Бузумов, Максат Тажибек уулу үй камагына чыкты. Бул тууралуу журналисттердин жакындары кабарлады. Чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 9 апрелде чыгарды. Учурда камактагы 11 журналисттин ичинен Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы жана кызматкерлери Азамат Ишембеков, Актелек Капаров, Айке Бешекеева абакта. Быйыл 16 январдын таңында Айт десе Темиров Лайф долбоорунун мурдагы жана азыркы кызматкерлеринин үйлөрүнө тинтүү жүрүп, суракка алынган. Аларга кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүгү мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка, ошондой эле жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айып тагылган. Тиш тогдурда каза болгон 3 жашар Алия Кубанычбекованын иши тергелип сотко өттү. Бул тууралуу наристенин туугандары Маралга билдиришти. Алиянын өлүмүнө шектүү катары анестезиолог Айнура Туратбекова, Иса Ахунбаев атындагы медакадемиянын медициналык борборунун директору Муратбек Исхаков жана Дентомакс медициналык жеке клиникасынын жетекчиси Байыша Мырзаев камакка алынган. Наристенин жакындары президент Садыр Жапаровга жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, окуяга тиешеси бар башкаларга да чара көрүп берүүсүн суранган. 2023 жылдын 18 декабрында Бишкекте стоматологиялык клиникада 3 жашар кыз тиш тарылуу учурунда чарчап калган. Буга байланыштуу иликтөө комиссиясы түзүлгөн. Комиссиянын корутундусунун негизинде клиника убактылуу жабылып, дарыгерлер жумуштан алынган. Боом капчыгайында таштарды кулатуу иштери жүрүп, жол маал-малы менен жабылып турат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы эскертти. Таштарды атайлап кулатуу иштери 15 апрелден 19 апрелге чейин Бишкек Нарын-Торгарт унаа жолунун 118 чакырымында жүргүзүлөт. Мындан улам жол саат 9:00дөн 15:00ге чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жабылып турат. Мындай иш-чара жол тилкесиндеги таш кулоо коркунучун алдын алуу максатында жүргүзүлөт. Бүгүн 9 апрелде Бишкекте Кыргызстан менен Азербайжандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев жана Жейхун Байрамовдун сүйлөшүүлөрү өттү.
Министрлер экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча биргелешкен Кыргыз-Азербайжан өкмөттөрү аралык комиссиясынын иши бизнес форумдарын өткөрүү, Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фондунун инвестициялык долбоорлору аркылуу эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү деңгээлин жогорулатуу тууралуу пикир алмашты. Мындан тышкары транспорттук логистикалык, энергиянын кайра жаралуучу булактары жана гидроэнергетика тармагындагы инвестициялык кызматташтыкты активдештирүүгө көңүл бурулду. Кыргызстан жана Азербайжанда инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, Баку-Бишкек-Баку авиарейсин жандандыруу, маданият күндөрүн өткөрүү талкууланды. Азербайжандын тышкы иштер министри Кыргызстанга расмий сапары менен 8 апрелде келди. Тышкы иштер министри Жээнбек Колубаев Москвадагы Крокус-Ситидеги кандуу окуядан кийин дайыны табылбай жаткан эки кыргыз кыздын ДНК анализи тууралуу маалымат берди. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 8 апрелдеги жыйынында ал ДНК анализи чыга элек 10 киши калганын айтты. Буга дагы бир аз убакыт керек го. Анткени каза болгондордун баары аныкталып, 10 кишинин сөөгү тактала элек. Элчиликтин өкүлдөрү алардын туугандары менен бирге тергөөчүлөргө жолугуп жатышат. 1-2 күндүн ичинде так билинип калат, деди Колубаев. Орусиянын өзгөчө кырдаалдары министрлиги кыргызстандык эки кыз Эдита Жусупова менен Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги министрликтин сайтына жарыяланган тизмеде генетикалык экспертизасы бүтө элек жарандар боюнча маалымат камтылганын белгилеп, кыздарды каза болду деп айтууга азырынча эрте деп билдирген. Быйылкы жылы Орозо айт намазы борбордук аянтта эмес, жума намазы окулуучу мечиттерде окулат. Мындай чечимде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дүйнөдө болуп жаткан коопсуздук маселесин эске алуу менен чыгарган. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Быйылкы жылы башка жылдардан айырмаланып Орозо айт намазы мечиттерде гана окулмай болду. Мындай чечимге Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы келген. Анда акыркы учурда дүйнөдө болуп жаткан коопсуздук кырдаалды эске алып жыйынтык чыгаргандыгын негиз кылган. Айт намазы 10 апрель күнү таңкы саат 7:30да окулат. Ага чейин 6:30дан тарта даярдык иштери жүрүп, баяндар айтылат. Адамдар бул күнү майрамдык намазга оозу ачык болуп, эртең менен бир аз даам сызып келгени шарият боюнча жакшыраак болорун айтат. Эртеңки Орозо айт намазы окулунат, бирок ар бир мечиттердин өздөрүндө окулунат. Себеби Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынан ушундай чечим чыкты. Элдин коопсуздугу боюнча мына ушундай чечимге барышты, ушундай кадамга барышты. Айт намазга оозубуз ачык барат. Кичине шириндик жеп, же бир жакшы тамактанып барсак жакшы болот. Ал эми Курбан айт намазга эртең менен ачка барып, айт намаздан кийин тамактанган жакшы болот. Орозо айт намазындагы коопсуздукту Ош шаарында 1000ге жакын милиция кызматкери көзөмөлгө алат. Жол кайгыл кызматы да бул күнү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бүгүнкү күндө өзүңүзлөргө белгилүү болгондой эртең Орозо айт майрамы муфтияттан белгилегендей эртең күнү аянтчада эмес, шаардык аянтта эмес, ар бир мечиттерде боло турган болду, тиешелүү мечиттерде. Бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан атайын мечиттерге кызматкерлер бөлүнүп, коомдук коопсуздукка карашат, күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөбүз. Эртең менен ар бир бөлүнгөн аймагында ошол толугу менен Ош шаардык иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана ошол жерде Ош шаарындагы күч түзүмдөрү тартылган. Алар ушул мечиттерде коомдук коопсуздукка карап көзөмөлдөшөт. 30 күндүк орозо аяктап битир садака берүүгө жетишпей калган жарандар да бар. Бул учурда дин өкүлдөрү айт намазы окулганга чейин берип жетишүүгө чакырат. Фитир садаканы берүүнүн негизги максаты орозо айында жасалган майда күнөөлөрдөн тазалануу болуп саналат. Фитир садака негизинен колунда жок бей-бечараларга, муктаждарга берилет. Андан сырткары илим талап кылып жүргөн Кур'ан окуган кишилерге да берсе болот. Фитир садака өз өлчөмүндө берилиш керек. Ар бир адам өзүнө карап кайсыл өлчөмгө кадыр экендигине карап берилинет. Ал эми ошол фитир садаканы эртеге орозо айт намазы башталганга чейин берип калышыбыз керек. Быйыл фитир садака ар бир адамга 1,6 килограмм буудай 50 сом, мейиз 680 сом, un 75 сом, же 3,2 килограмм арпа 85 сом, ал эми курма 850 сомду түздү.
Битир садаканы муктаждарга берүү талабы бар. Буга байланыштуу ар кандай кырсыктардан жабыр тарткан мусапырларга да берүүгө болот. Учурда коңшу өлкө Казакстанда кырсык катталып суу ташкынынан жапа чегип турган мезгил. Мындан улам Оштогу коомдук активисттер битир садаканы Казакстандагы муктаждарга берүү демилгесин көтөрдү. Ошондой эле ал тарыхты жаңылап өсүп келе жаткан муундарга эки элдин достугун көргөзүш керектигин кошумчалады. Биздин өкмөт дагы жөнөттү. Жакында 1-2 күн болуп калды. 15 баягындай фураларга жүктөлгөн. Андан тышкары дагы азыр ушундай бир тарыхый мүмкүнчүлүк, тарыхый шанс келип турат. Эгерде биз ушуну жасай турган болсок, анда биздин бүтүндөй кыргыз элинин, Кыргызстандын мусулман дүйнөсүндө да дагы бир кыргыз жөнүндө жакшы пикирлер калыптанат. Биринчиден, экинчиден Казакстан бул транзиттик өлкө. Азыркы геосаясий кырдаалда биз коңшу мамлекеттер менен өтө тыгыз, айрыкча ушундай тууган мамлекеттер менен канчалаган биздин жүктөрүбүз өтүп атат. Кармалган учурлар бар. Канчалаган жарандарыбыз Казакстанда иштегендер бар. Мына ошолорго дагы бир жылуу мамиле калыптанышы мүмкүн. Белгилей кетсек, 10 апрелде өлкөдө Ороза айт майрамы белгиленет. Бул күнү өлкө боюнча эс алуу күн деп жарыяланган. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош шаарындагы негизги көчөлөрдүн бири болгон Ош көчөсү кеңейтилип жатат. Аны менен бирге жолго асфальт төшөлүп, жөө адамдар өтүүчү тротуар салынат. Учурда кызыл сызыктан чыгып кеткен имараттарды алып салуу иштери жүрүүдө. Буга чейин аталган жол тиешелүү талаптарга жооп бербей, унаа кыймыл үчүн тардык кылган. Ош шаарынын так ортосунда жайгашып, бирок көп жылдардан бери каралбай калган Ош көчөсүн кеңейтүү жумуштары башталды. Маанилүүделген бул көчөдө унаа агымы көп болгондуктан жолдун тардыгы маселе жаратып келген. Учурдагы жолдун турасы 6 метр гана, эми ал аянт 12 метрге чейин кеңейтилмекчи. Ал үчүн кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар буздурулуп жатат. Ош көчөсүнүн салынганына дээрлик жарым кылымдан ашуун убакыт болгон. Андан бери бир да жолу оңдоп түзөдөн өтпөй, жол кейиштүү абалда жарактан чыккан. Жан-жаган сайын көчө баткакка толуп, шаар тургундары ыңгайсыздык жараларын айтышат. Унаалар өтүп көчө чаң болот, үйлөрүбүзгө чейин чаңып отуруп калабыз. Жамгырда да кыйынчылык болот. Бул жол мен эс тарткандан бери ушундай абалда. Жолду асфальттаса жакшы болот эле. Таза болуп калса жакшы болмок да. Мындагы жашоочуларды жолдун тардыгы, жөө адамдар өтүүчү тротуардын жоктугу дагы түйшөлтөт. Анткени жолго бир унаа араң батат. Ага карабастан унаа кыймылы күч бул жагдайда жөө адамдарга кооптулук жараларын айтышат. Бул маселени чечип берүү үчүн жашоочулар бир канча ирет жергиликтүү бийликке кайрылып келишкен. Endi hozir buzilib kelyapti. Эми курулуштар четинен бузулуп, кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Эми билинет да кандай иштер аткарылып жатканы. Асфальттап койсо жашоочуларга жакшы болмок. Асфальтларыбыз чырайлуу болсун. Жолду жакшы кылган өзү. Бул жерден бир машина араң зорго өтөт эле, очурут болуп. Азыр эми мына жакшы кеңир баягы өзү илгерки жол болгон бул жерде мурун. Мындан улам шаар бийлиги быйылкы жылы аталган жолду толук оңдоп түзөөгө киришти. Учурда курулуш иштери башталып, кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттар буздурулган. Ага мындагы жашоочулар кайыл болуп, үй ээлери өз эсебинен имараттарын бузуп жатышат. Айрымдары наразы болуп, бузуу иштерин жергиликтүү бийлик колго алса дешет. Азыр мына кичине 1 метр, 1,5 метр кызыл сызыкка чыгып кеткен дубалдарды бузуп жатабыз. Андан чыккан калдыктарды алып кетип тазалап жатышат. Биз дубалдарды макулдашуу менен бузуп берип жатабыз. Анткени бизге негизгиси жол кеңейип оңдолсо болду. Жолдарыбыз тар. Дубалдарын, кээ бирлери үйлөрүн өздөрү бузуп көмөк көрсөтүп жатат. Бузганга көмөк көрсөтүп, биздин техникалар чоң машиналар менен ушу мусорларын алып кетип жатышат. Канализация менен водопроводда бул жака ошо 60-жылдарда курулган менен эски экен. Биз эми жолдун үстүнкү катмарын ала баштаганда карайбыз. Эгер эскири жетип калган болсо аны дагы кошо эле алмаштырып, мамлекеттин өзүнүн каржысынын эсебинен алмаштырып беребиз. Кудай буйруса, бул жол бүткөндөн кийин бул жерде ушу кайрадан жол казбагандай абалда болуш керек да. Жалпы 450 метрге жакын жол оңдодон өтүп, асфальт төшүлөт, турасы 12 метрге чейин кеңейтилип, көчөнү жарыктандыруу каралган. Ага жалпысынан 11 миллион сом каражат жумшалат. Буга чейин шаар бийлиги эң начар делген көчөлөрдүн жолдорун оңдоого басым жасар айтылган. Анда жарактан чыгып, эл сынына калып келген Калинин, Мамыров көчөлөрү дагы толугу менен асфальтталат.
Алмагүл Эркебай кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ. Достук чегарасынан күнүнө жүздөгөн кыргызстандыктар Өзбекстанга саякаттоо үчүн өтүп жатышат. Коңшу өлкөдө өзгөчө туристтик сезондун учуру келди. Ош шаарынан уюштурулган турлардын басымдуусу Ташкент, Самарканд, Бухара шаарларындагы тарыхый жайларды камтыйт. Ош ТВнын тартым тобу алардын айырмаланып Фергана облусуна барып келди. Биздин ата-бабалардын изи калган Кокон патшалыгындагы хан ордонун бүгүнкү абалы тууралуу кененирээк кийинки материалда. Ташкентке болгон сапарыбызда жол бою токтоп, Фергана өрөөнүндөгү Кокон хандыгынын борбору болгон Кокон хандыгынын сарайына кирип зыярат кылып кетүүнү туура көрдүк. Албетте бул жол бою жайгашкан, ыңгайлуу. Анан дагы бул биздин ата-бабаларыбыздын тарыхы, сарайдын ичиндеги музейлерге кирүү баасы дагы акысыз, арзан гана. Анда эмесе чогуу кирип, тарых менен дагы, хан сарай менен дагы таанышып өтөбүз. Дээрлик 2 кылым бою өкүм сүргөн Кокон хандыгы 1709-1876 жылдар аралыгында азыркы Өзбекистан, Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандын түштүк аймактарын, Шинжан Уйгур автоном районунун аймактарын өзүнө камтыган мамлекет. Ошол кездердеги кыргыздын чыгаандары Кокон хандыгындагы саясий турмушка активдүү аралашып, чечүүчү ролду ойноп турганы белгилүү. Хан сарайга баш багарда эле Мусулманкул аталык, Алымкул аталык, Алымбек датка, Шералы хан, Удаяр хан, Нүзүп аталык, Курманжан датка, Мала хан элеси эске түшөт. Убагында гүлдөгөн падышалыктын кулашы тууралуу Сынган кылыч романында кеңири баяндалган. Эң чоң хандыктардын бири болгон Кокон, Ташкент, Чымкент, Тараз, Бишкек, Алматы деп эсептеп атабыз го. Кашкарга чейин алып, ушул чоң территорияны ээлеп турабы. Хан ордонун ичине баш бакканда биринчи эле падышанын кабылдамасына кирүүнү туура көрдүк. Хандын кабылдамасынын эшиги жапыз болуп 1,5 метрге жетпегени айтылат. Анткени падышага кирип баратканда баш көтөрбөй эңкейүү бул ошол кездеги маанилүү сый-урмат болгон. Бирок ал эшик бүгүнкү күнү сакталып калбай, жаңыча бийик болуп кайрадан курулганын көрдүк. Падыша тактысына отуруп сүрөткө түшкөн туристтер дагы бар. Деген менен бул падышанын чыныгы тактысы эмес, кийинчерээк көргөзмө үчүн жасалган. Азыркыга чейин мисалы Кокондун орто ченинде кабырлар бар. Бүгүнкү күнгө чейин ушундай надгромный камни деп неметип коебуз. Камни эмес, атын унутуп атам, жердин үстүндөгү кабыр болуп эсептелет. Ичине сөөктү коюп, жан жака белин жабып, бул жагына кийинки башка үй бүлө мүчөсүн коюп, ортосунан коюп, ошондой уланып кетилери. Андан ары сарайдын гареми аталган аялдар жана балдар жашаган бөлүгүндө эски арабалар көзгө түшөт. Чынында хан сарайдын ичиндеги баалуулук тарыхый буюм тайымдардын басымдуусу сакталып калган эмес. Сарайдын ичиндеги музейлерден дагы падышанын үй бүлөсүнө таандык эмес, ошол кездердеги колдонулган буюм тайымдарды гана көрүүгө болот. Анткени орус падышачылыгы, андан кийин Союз мезгилинде дагы башка максатта колдонулган хан ордо ичиндеги буюм тайымдар, тарыхый эстеликтер таланып тонолуп жок болгону белгилүү. Өзбекстанга болгон бул жолку сапарда ар дайымкы туристтик жайларга эмес, Кыргызстандын тарыхына байланышы бар. Ошондой эле окшоштугу бар жерлерди көрсөтүүнү туура деп билдик. Мындан улам Ташкент шаарына карай сапар алып, Паркент аймагына келип токтодук. Бул жерде Азирети Али аталышындагы курорт бар. Ал биздин Жалалабад шаарындагы курортко окшоштугу айтылып келет. Жалалабад областындагы курорт, Жалалабад курортунда окшош Ташкентте дагы жер бар деп көп укчумун. Дал ушул жерде өз көзүм менен көрүп, байкап, салыштырып көргөнү келип отурам. Бул жерде ушул Ташкенттеги булактын суусу Жалалабадтан айырмаланып, бул жерде 5 түрдүү суу чыгат экен, бизде 12 түрдүү булак суусу чыгат. Ошондой эле бул жердин, бул курорттун фишкасы 1500 жыл жашаган чынар терек. Бирок Жалалабад курорту менен бул жердеги курортто бирдей эле уламыш айтылат. Азирети Али келип дарыланып кеткен жер, Азирети Алинин кадамы калган жер деп. Ал дарыланып тери ооруларына айыктырган жер деп айтылат. Дал ушул булактагы адамдын тери ооруларына жана башка ооруларга пайдалуу.
Жалал Абадтагыдай эле бул минералдык булактан дагы тургундар идиштерге суу толтуруп кетишет. Жана булак бардык тери ооруларына даба экени айтылат. Коңшу өлкөнүн бийлиги аталган курорт аймагына кийинчерээк көңүл бура баштаганы байкалды. Өткөн жылдары айланасын кооздоо үчүн ири инвестиция салышкан. Салыштырып отуруп Жалал Абад курортуна жетпейт экен деп бир кудуңдап алдык. Азирети Али эс алуу жайынын эң көрүнүктүү бөлүгү ушул чынар терек. Чынар терекке 1000 жыл болгон. Минералдык булак дагы ушул дарактын астынан чыгат. 5 түрдүү даамы бар. Аябай пайдалуу. Айланасын кийинчерээк жарыктандырып, намаз окулуучу жай курдурушкан. Жаз мезгилинен тарта Өзбекстанга кыргызстандык эс алуучулардын агымы күчөйт. Коңшу өлкөдө туризм үчүн эң ыңгайлуу мезгил. Ал эми жай мезгилинен тарта тескерисинче Өзбекстандан Кыргызстандын Ысык көл облусуна карай жөнөгөн туристтер арбайт. Бул жаатта эки өлкө биргеликте кызматташып келет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктошуп болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары бар, Ош ТВ менен бирге калыңыз.